Марлен Маматалиев дейт. Ушундай адамдардан үйрөндү. Бул адамдар аябай скользкий. Акча санаганды билет. Азыр Марлен Маматалиев калп эле жакшы болуп атат, кийин бул дагы бир жерден алдап чыгат. Эми Кудай сактасын, биринчиден баардыгын эле тарта бербейсиң. Мага мисалы жеке президентибиз деле, башка атам деле, башкалар деле баары дайыма айтат, адамдардын жакшы жактарын гана ал депчи. Анан бул фундаменттен көп нерсе зависит этет. Менин тарбиям такыр башка. Мен ата энем башкача тарбиялаган. Анан мен жашоо турмушумдагы өткөн из ал дагы башка. Мен турмуштун өтө татаалын дагы, өтө жакшысын дагы бирдей көргөм. Ошого мен ойлойм, ал жагы эске алыныш керек. Андай деле мындай бирөөнү скользкий кыла турган же алдай турган факты да жок. Бүгүнкү күнгө чейин да бирөөнү алдаган эмесмин, алдабайм дагы. Аракет кылып келем сөзүмө турганга. Кээде сөзгө туруп болбой калса, ушул жерде мен Куловду айтып кетет элем. Мен Куловдон бир нерсени үйрөндүм, жана атам ар дайым айтып кетет. Балам, сөз бердиңби? Айткан сөз атылган октой дейт. Болду, ошону атканга аракет кыл дейт. Аягына чейин. Же болбосо кол бердиңби? Ошону аткара албасаң, кайра барып айтып кой. Болбой калганда да айтып кой депчи. Ушул эки нерсени кармаганга аракет кылам. Саясатчы үчүн бул өтө оор нерсе. Бул нерсени аткарсаң, саясатчы толук түрдө боло албайсың да. Себеби саясатчыда мындай нерсе жок негизичи. Ал жерде только кызыкчылык болот. Мен ушул эки нерсени тутуп алам. Менде мына жогорку кеңештерде бир топ билет. Марлен эптеп колуна алып алыш керек. Колуна алып алсаң болду, до конца турат дейт да. Ушул жагым бар бирок. Анан башка жактан эми саясатчы болгондон кийин албетте саясатты ойнойм. Ойногондо дагы анча мынча нерселерди артта калтырып ойнойм. Мисалы, футболисттер барып баягы чоң полего кирип футбол ойногондой эле, Роналдо, Месси дегенде эле ошолордун түп башында жакшы ойногонго аракет кылам. Бирок ал только ошол саясаттын аренасында. Сырттан чыкканда ташташ керек да. Футболчу мисалы поледон чыгып алып деле футбол ойной бербейт, ал өзүнүн турмушу бар, башкасы бар. Бизде көп саясатчылардын ошибкасы ушул нерсени сыртта дагы ойной беришет. Керек болсо үй бүлөсүндө ойноп коет да.